Туғанчылық үзгөндөн Алла Таала мейримин үзөт дешет. Мен өз атам менен сүйлөшпөйм. Көп аракет кылдым, болбоду. Сүйлөшпөйм. Көп аракет кылдым, болбоду. Башка үй бүлөсү бар. Өзү катташканы аракет кылбайт. Аллахтын алдында экөөбүз тең күнөкө көрөбүзбү? Өз апама, бир туугандарыма кантип дин жеткирем? Караңыздар. Туғанчылык мамиле исламда өтө маанилүү амалдардын бири. Ким туғанчылыкты үзсө, Алла ал менен үзөт дегени чын. Туғанчылык менен бириксе, Алла ал менен биригет деген чын хадис бу. Алла райымын бириктирет. Силул архам, пайгамбарыбыз буйрук берген. Силер туғанчылык мамилени бекем кармагыла деген да. Пайгамбарыбыз хадисте кызыктырып да айткан, кимде ким ырыскысына береке, өмүрүн көп, узун болуп жашаганды кааласа, туғанчылык мамилени бекем кармасын деген. Эми кээде мындай, сиз туғанчылык мамилени кылайын деп, тургузайын деп атасыз, тиги болбой атат. Сизге эч кандай күнөө жок. Түшүнүктүбү? Бирок сизден кадам ташталыш керек. Мына жерде эми азыр атаңар менен апаңардын ортосунда кандай болуп кетпесин, кыскасы ажырашып кетти, башка үй бүлө менен жашап атат. Бирок ата деген баары ата. Эне деген баары эне. Кимдин белине чыккан болсоңуз, ошого жакшылык каалаганды, жакшылык кылганды таштабаңыз. Мейли, жакындашып мамиледен апаңар тыйып коюшу мүмкүн, мисалы да. Убагында тигиндей болгон, мындай болгон деп ар бир нерсени айта берген деле болбойт. Бирок ошол эле кезде, эгерде мисалы ата мамиле кыла турган болсо, же болбосо мамиле кылып коюш керек болбосо, ал өзүнү көрсүн. Кыямат күнү өзү жооп берет. Бирок силердин тарабыңан бала катары, кыз катары жакшы дуа кылып коюп, жакшылыкка, иманга, динге чакырып коюу, бул жакшы нерсе. Колуңардан келсе, эми карап көрөсүңөр, мисалы бир калпак алып берип коесуңар, тамак алып берип коесуңар, же жакшы саламдашып коесуңар, эчтеке алып бербестен делечи. Бирок мамиле ушу менен кармала берет. Ушуга да Алла Таалам сооп берет туугандар.